Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, баарыңыздарды жараткан Курман айт менен куттуктайм. Бул айт майрамы тазалыктын, ыймандуулуктун, адамгерчиликтин туу чокусуна жеткен кечиримдүүлүктүн жана беришемдиктин майрамы. Ушул майрамыбыз кут болсун. Жараткан ар бирибиздин көкүрөгүбүзгө ыйманыбызды бекемдеген болсун. Ушул Курман айтта союлган, чалынган курмандыктардын баарын жараткан кабыл кылган болсун. Ахиретте ушул чалынган курмандыктар биздин караңгы кабырыбызды жарык кылганга, Сират көпүрөсүндө бир көмөкчү болуп, ошол Сират көпүрөсүн чагылгандай тез алып өтүүгө себепчи болгон, кабыл болгон курмандыктар болгон болсун. Ар бирибиздин үйүбүздө тынчылык болсун, береке болсун, ыйман болсун, жакшылыктар, тойлор болсун. Айрыкча быйылкы жыл керемет ушул Курман айт жума күнү менен туш келип отурат. Жума күнү туш келүүсү бул миңдеген биздин жердештер ажы сапарында жүрүшөт. Ошол ажылыктары кабыл болгон болсун. Айрыкча Курман айттын жума күнгө туш келиши бул аябагандай чоң касиет, чоң майрам. Мына ошол ажы сапарында жүргөн биздин жердештерибиздин ажылыктары кабыл болсун. Арафат тоосунда тилеген тилектерин жараткан кабыл кылган болсун. Ар бири 6 саны аман, ойноп күлүп, улуу даражага ээ болуп, үй бүлөлөрүнүн кучагына келип, үй бүлөлөрүн кубандырып, ошол жерде кылган дуалары биздин мамлекетибизди тынчтыкка, берекелүүлүккө, жакшылыктарга, тазалыктарга, ыймандуулукка алып келген дуалардан болсун. Арафат тоосунда ар бир инсандын Аллага жалдырап сураган тилектери кабыл болгон болсун. Алдагы шайлоо биз үчүн болгон сыноо. Бул сыноодон биз абийирдүүлүк менен өткөнгө жараткан күч кубат берсин. Чоң тилек артабыз, чоң үмүт артабыз. Ошол үмүттөрдү аткарууда талапкерлерге дагы жараткан ыйман берсин, күч кубат берсин, акыл эс берген болсун. Аллах биздин элибизди, жерибизди бөөдө кырсыктардан, жаман сөздөрдөн, суук көздөрдөн сактаган болсун. Шайтандын азгырыктарынан, куру доомат жалган жалалардан сактаган болсун. Жардыруулардан сактаган болсун. Ажырашуулардан, бөлүнүүлөрдөн, араздашуулардан сактаган болсун. Мамлекетибиз бүтүн болуп, гүлдөгөн, ыймандуу, бакубат, эч кимге көз карандысыз болгон, жалгыз жараткандын алдында өзүн бактылуу сезген пенделерден турган керемет мамлекет болсун. Аллах тилегибизди кабыл кылсын. Дагы бир жолу баарыңыздарды майрамыңыздар менен